Ассаламу алейкум, ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз. Кайрадан сиздер менен биздин Марва телеканалда Раян долбоору менен жолугушуп атабыз. Мен өтө эле бактылуу болуп атам, карындаштарымды улам алмаштырып, бүгүн болсо мени менен түз эфирге байланышка чыга турган карындашым Чолпон. Мени болсо билесиңер, Жылдызмын го. Ошентип Чолпон Жылдыз бүгүнкү эфирди сиздер үчүн баштамак. Рамазан айыңыздар кут болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Жакут байке экөөбүз ошо Раян теледолбоорунда жакшы маанай тартуулу эле деп сиздерге жакшы орозо дегеле дин тууралуу жакшы маалыматтарды берели деп эфирди баштап калдык. Анда эмесе бизден алыстабаңыздар, анткени кызыктын баардыгы алдыда болмокчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар, сиздер менен дагы жакшы бир саамалыктарыбыз бар. Алардын бири болгон бул дайыма ойнотулуп келе турган биздин оюнубуз бар. Биз сиздерге суроолорду узатабыз, анан сиздер болсо жооп бересиздер. Ошону менен сиздер гриль борборуна бир кишилик чакыруу сертификатын утуп алсаңыздар болот. Анда суроомду окуй кетейин, андыктан кун коюп угуп туруңуздар. 20-кылымда араб аалымдарынын тарбиянын эң башкы каражаты эмне деп сурашканда, адамды эки нерсеге бекем ишендирүү керек деп айтышкан. Ал кайсы эки нерсе? Эгерде урматтуу телекөрүүчү бул суроонун тегерегинде билсеңиз же болбосо маалыматыңыз болсо, бизге жазсаңыздар болот. Анан эгер сиздин жообуңуз туура болуп калган болсо, Козу гриль борборунан сиздер үчүн атайын сертификаттар болмокчу. Жолугушуп атканыбызга аябай кубанычтабыз. Биз менен түз байланыш негедир болбой атат. Биз менен болбогонго өкүнүчтүн кереги жок. Эң башкысы жараткан менен байланыш болуп турса эң жакшы бул айда. Ошондуктан урматтуугандар, аракет кыла берели. Биздин болсо Чолпондун табышмактары бар эмес беле? Ооба, дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз унутуп калган болушу дагы мүмкүн. 20-кылымда араб аалымдарынын тарбиянын эң башкы каражаты эмне деп сурашыптыр. Анда арабтар адамды эки нерсеге бекем ишендирүү керек дептир. Мына ошол кайсы эки нерсе? Мына ошону тапсаңыздар, биздин экраныбызда көрсөтүлүп жаткан телефон номерлерге чалып, бизден сертификатты алыңыз. Сертификатты алып, мен деле айтып алып десем болбойбу? Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө мүмкүнчүлүк берип жатканбыз. Телевизордун ар жагын өтүп эле алып коеюн дегем да. Баардыгы тамаша, урматтуугандар, ар дайым жылмайып болуп туруш керек. Пайгамбарыбыз дагы айткан, жылмайып бул садака деп. Ошондуктан урматтуугандар, биз жөн эле студияда кур эле жөн эле отура бербейбиз. Куттуу студияда касиеттүү адамдарды, урматтуу, кымбаттуу, өзүбүздүн сүйүктүү, жакын бир туугандарыбызды чакырып алганбыз. Ал менимче Чолпонго караганда Жакутка жакыныраак, анткени чөйрөм бир, биздин чөйрөдө жүргөн маданият адамы, кинорежиссер, киноактер, актерлук менен баштап режиссерго чейин жетти. Кудай буйрса дагы чоң үмүттөрүбүз бар. Бизге сиздер дагы көрүп кубанасыздар деген үмүттөмүн, анткени жүрөгүндө ыйманы бар, адамдарга жаккан, көргөндө көңүлдү сүйүнүп жүргөн биздин Азамат Арыков деген сонун жигитибиз бар. Бизге конок келип калыптыр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш келипсиз. Жубай көргөнүм аябай кубанычтамын, учурашып кармап көрүп дегендей. Сонун кубанычтамын. Биздин студияга куш келипсиз. Рамазан айыңыз менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Орозо болсоңуз керек. Орозоңуз кабыл болсун. Алла разы болсун. Тилеген тилек, ойлогон максаттарыңыз кабыл болсун. Эң башкысы, азыр сизди телевизордон көрүп, сиз ойногон кинолорду элдер көз ардына тартып, суроолор пайда болуп баштады болуш керек деп ойлоп жатам. Себеби мен өзүм да жан дүйнөмдө ошондой болуп атат. Себеби сен кинолоруңду көп көрдүк, бизге да таасир берген. Ушу Алла жолун, дават жолдорду көрсөткөн кино болгондуктугуна байланыштуу. Бизге караганда, акыретке караганда Алла Таалага жүзүң жарыгыраак деп турам. Себеби талантты дагы ушул эмне болбосун ушул жолго салыш керек экен. Себеби көп айтат го, эмне молдо болуп кеттиңби, же сакалың көрүп алып, же мечитке кирип кетсең, ой, сен тигилерге өтүп кеттиңби дегеншет го. Көрсө урматтуугандар, бул динди, адамды жамандыктан жакшылыкка чакырыш бир гана молдонун иши эмес экен да. Бул артисттин иши экен, бул таксисттин иши экен, бул чабандын иши экен. Дегеле мен адаммын деген адамдын иши экен да. Кандай дейсиз? Ошо, туура айтасыз. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, ошол суроо берсемби деп турган биздин көрөрмандарыбыз дагы бар болуш керек. Суроолоруңуз эп патыратчы. Мен дагы ошол суроолорду ойлоп баштадым. Не кылар экен, мен карап турайын, берчи бир суроолор. Канча жылдан бери орозо кармап келатасыз? Орозо 2012-жылдан баштап
ошо тынбай кармап келатам, Кудай буйрса. Бул Рамазандын орозосун кармап жүрөбүз, Рамазан. Анан пайгамбарыбызга окшоп сүннөт нафил орозолорду кармадык беле? Биринчи күндөрү, төртүнчү күндөрү жакшы нафил орозолор. Жок, ачыгын айтайын, андай орозо кармай элекмин. Бирок билесизби ушундай орозо бар экен? Андай орозо бар экен, эми мындай үстүрттөн билем, бирок тереңирээк ал жөнүндө. Мында соочон күндө мен да кармай элекмин, бирок бизден чөйрөдөн ал туткучтун кармап жүргөн өзүм күбө болгом. Жөн эле күн чай ичилсем орозом дейт, маштым болгон жерде. Аны эмне болуп десем, ушул нафил орозодо. Мен да ошондойлорду угуп таң калчумун да. Бар экен да. Биринчи күнү 5, төртүнчү күнү кармап турсак, пайгамбарыбыз сүннөтүн тирилтет экен, сонун экен да. Анан мурдагы кармап жүргөн орозоңуздан быйылкы орозонун айырмачылыгы бар бекен? Мүмкүн биздин аба ырайына жараша өзгөчөлүктөр болду, мүмкүн сиздин ден соолугуңузга жараша өзгөчөлүктөр болду. Негизи орозону деген ошо 2012-жылы баштадым деп атпаймынбы? Ошого чейин эле мындай кызыгып кармап көрсөмбү деп, бирок такыр бир эби келбей, чыгын албай жүргөм да. Анан негизи адамдын башына бир кыйынчылык түшкөндө Кудайды эстеп калат турбайсызбы? Анан ошол учурда бир кыйналгам, мындай бир руханий жактан абдан бир кыйынчылык болгон. Эми кыйынчылык болду десе эле баягы көп учурда депрессияга түшүп кетип, такыр арак ичип кетип тигүү эмес, мындай чынында мындай депрессия болуп кеткен, бирок деген ушундай бир кандайдыр бир руханий жактан суусагам да, бир эчтеке кылгым келбей, анан бирөөгө жакшылык кылгым келип. Анан ошол учурда орозо болуп калды. Орозо болгондо дагы мындай күн ысып аткан учур болуп, анан ошо орозо кармап, анан чын жүрөгүм менен кармагам ошондочу. Орозого 1 ай, 2 ай калганда эле кадимкидей күтүп, ошого даярданып, мен кармайм деп чын жүрөгүм менен кармасаң, мен башында баягы коркута өччү да, мен коркорчумун да, мындай мен ач болуп атам, 1 саат калдыбы, ас эле калган турбайбы деп, мындай тамакты эле ойлонуп эле эметкендерди көп көрчүмүн. Анан мен чыдай албайм го, мен өзүм тамакты баягы кухня жакка жакыныраакмын. Анан тамакка дагы мындай ар түрлүү маанилеп жегенди жактырам. Анан мен ошо чыдабайм го деп ойлоп жүрчүмүн. Анан чынында ачка болуп эметкенде кадимкидей бирок мындай ойлодум да, канчалык кыйналып атам, демек ошончолук күнөөлөрүм кечирилип атабы, ошончолук жакшы нерсе болуп атабы дегендей бир туюм болуп, сезим болуп, огуш бетер жакты да. Анан негедир мындай жеңил өттү. Андан кийин орозо бүтө баштаганда кадимкидей ошондо баса белгилеп кетейин, таравих намазды да такыр калтырган эмесмин да. Ошондо барып билбей эле баргам мечиткечи, барып эле анан деген куптан намаз окугандан кийин эле биртке баян окугандан кийин эле кайра намаз башталды да. Анан эмне болуп, аз бүтөт бош керек, бир 2 рекет окугандан кийин эле бүтөт бош керек десем эле окуп атышат, ара жарым саат өттү, дагы эле окуп атабыз, 1 саат өттү, дагы эле окуп атабыз. Ошентип аябай көп окугандан жакшы турбайбы деп, анан огош бетер жагып, мындай ошол таравих убагында аябай бир эми чынына келгенде ойду башкара албайт экенбиз да. Намаз окуп атканда негизи айтылат го, бир гана Алла Тааланы эстеш керек, бирок болбой эле тиричилик болгон, баштан өткөн нерселердин баардыгын эстеп эле болбой эле ошого сүңгүп кирип кетет экенсиң. Анан бир чети баягы мындай кемчиликтердин баарын иретте ордуна коюп алганга дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк болот экен да. Анан күндө барып таравихти такыр калтырган эмесмин да. Анан аягында альбада деп баягы 10 күн калганда ушундай бир ыйлап окушат экен го карыларчы. Анан ошолдо да мен да кадимкидей орозону эми кантем, балким кийинки жылдагы орозого жетпей каламбы, ким билет деген бир ой пайда болуп, орозону сагынып баштайт экенсиң да. Мына ушинтип 6 жылдай болуп калды го дейм, Кудай буйрса. Аябай жакшы жоопту алдык, кубандык дегендейчи. Анан кыйналгандарың айтып атпайсыңбы? Ошо кыйналгандарын курбанчылык болуп эсептелип, Алла Таалага жагат да, сыноого жаралган бекенбиз да. Аябай кубанып атам. Жакшы сөздөрдү уктук, жакшы жооп алдык деп ойлойм. Кандай дейсиң? Мен да суроолорум бергим келип атат. Бизде Кыргызстанга Алла Таала жүзүн бурду да. Мисалга Чубак ажы, жанагы ушундай Абшүкүр сыяктуу алымдар келип, коомду кадимкидей тарбиялап өзүнө тартышты. Андан сырткары дагы даватчылар дават тирилип, дават менен динди алайга жетти. Дагы мээнет кылып жүргөн Адеп башаты жана башкалаган коомдор аябай көп динге мээнет кылып жаткан. Анан артисттерди дагы ушу өнөр адамдын актерлордун ичинен кинолордон менимче ушул Аят киносу Кыргызстандагы биринчи динге чакырган кинолордун катарында болсо керек деп ойлойм да. Туура.
бул алгач тартылып баштаганда эми жашпыз да. Мына 2010 тартылыптыр аят бирчи. Ошондо коголаң болгон учур болчу да. Эми ал кезекте жашмын, мына 2010 мына 8 жыл мурун болуп атат да. Анан 8 жыл эми бир топ эле убакыт мындай ойлоп көрсөңчү. Анан ошондо алдыга койгон максаттар башкача болчу да. Мындайча айтканда эми баягы элге таанылсам, анан көчөдөн автограф берсем, анан мындай сүрөткө түшсөм, Максаттар бирөөлөр мени сүрөткө түшүп коелучу деп чакырса деген сыяктуу мындай кыска максаттар болчу экен да. Ооба. Анан кийинчерээк баягы ал кино тартылды, ал кино тартылгандан кийин экинчиси тартылды. Ошондон кийин эмнегедир баягы көчөдөн элдер менин колумду кысып кармап, Алла ыраазы болсун сага. Ушинтип мен ошо үй бүлөм менен ажырашып жүрдүм эле, такыр жараша албай жүрдүм эле. Анан ушу кинону көргөндө, ушу кино түрткү болду. Ушу кинону көрүп туруп, ушундай жүрөгүмдө сонун бир нерсе пайда болду да, барып туруп анан мына келинчегимден кечирим сурап туруп, анан алып келип жакшы атабызмын, азыр монча балалуу болуп калдык деп колумду кысып бир байке салам берген, учурашкан. Андан кийин площадьта жүрсөм дагы бир эже да ушул сыяктуу тема менен эметкен. Анан бир апа келип алып батасын берип, ушу менин балдарыма ушу сен аябай жакшы тарбиялуу болуп калышты. Кээ бирөө келет, ушу Али деп, ушу сенин урматыңа ушу атын койдук деп келишет. Анан ошонун баарын угуп, кадимкидей баягы сүйүнүп, бул башкача деп, анан ошо максаттар көрсө мен башкача максаттарга жетиптирмин, андан да сонун нерселерге жетиптирмин деп ошо үчүнчүсү жаралган да. Мен дагы бир нерсени айткым келет. Ак кеме деген кинодо мисалга Орузбек Кутманалиев атабыз терс карман ролду ойноп, кайнатасы турат го. Ошондо ушул Манас кинотеатрынын жанынанбы чайханадан илгери сайыз убагында адамдардын жүрөгү таза болгон, аябай урушуптур да, сен кайнатаң дурду депчи. Кинодон кирген адамдар, кээ бир жөнөкөй адамдар аябай таасир алып калат. Муну айтып аткансың, аятта 5 мал намазга бекем даватка чыккан Дамылла болосуң ролдо. Жашоодо кандай? Негизи Так ошондойбу? 5 малга мешитке каттап, амал кылып. Жо, негизи мындай да, эми баягы мен ошону эске алып турупчу. Мен чын ачыгын айтканда өзүм мындай такыбачылык эмес да. Мен Кудайга ишенем, жума намазга барам, анан ушинтип орозо кармайм. Акырындык менен кичинеден бир нерсесин кошуп келдим да. Анан ошентип баягы элдер ойлоп калып, анан жашоодо бир башкача болуп калбасын деп мен атайын сценарийге киргизгем. Мындай көчөдөн бирөөлөр менен мындай мисал үчүн урушканда кадимкидей эле баягы жөнөкөй пендечилик кылып баягы урушуп, кызыл кандуулукка алдырган жерлерди кошулган. Себептүү жөн эле момун боло берсең, анан кинодончу, анан жашоодо мен андай эмесмин да, чынына келгендечи. Мен кичине кызыл кандуулукка алдырып коем, анча мынча жерден сөгүнүп да коюшум мүмкүн. Мен дейсиң да. Анан айтат. Жо, айткан да учурлар болгон да. Мисалы үчүн бир ГАИ кызматкери токтотуп алып, мени жөн мындай эч кандай мындай бузуу болгон эмес, жол эрежесин бузган эмесмин, бирок ошондо деле токтотуп, анан бузбасам эмнеге деп машинамда туруп турсам басып келип, анан сен белең, сен кинодо деген аябай ыймандуу баласың го, мындай жашоодо андай деле эмес турбайсыңбы? Эмнеге антип атасың байке десем, эми түшүп келип, учурашып салам берип, мөт койсоң өлөсүң дегендей мааниде айтты да. Анан ошондо да настроение, эми баягы адам болгондон кийин ар кандай болот да. Кээ бир учурда настроениең болот, кээ бир учурда жок болот, ар кандай көйгөй менен жүрүп калышым мүмкүн дегендейчи. Анан ар бирине эле баягы кинодо мен момунмун, биякта да момун болушум керек дегенге да мындай кичине болбой калат да. Анан Азаматсың, чындап азаматсың да. Зато акыйкатты Алла Тааланын күндө ачык айтып бердиң. Бирок негизи 3 күнгө даватка чыктың беле? Кинодо чыгып келип атасың да? 3 күнгө даватка 2 жолу чыккам. 40 күнгө чыга элекпиз, 40 күнгө чыга элекмин. Ошол даваттарыңызды Алла Таала кабыл кылсын. Себеп дегенде жакшы кино тартып, жакшы ролдор жаратып койгонсуң да, ошол деле сени оңдоп, өзүң сабак болуп, чектен чыгарбайт. Көрдүң, сени көргөн элдер кайра эле тарбиялай берет, жаман жактарың жашыра берет да. Эң башкысы жакшы иш кылгансыңар деп айткым келет. Балким чолпонда суроолор болсо керек. Ооба. Мына ошол сыяктуу баягы элди тарбияга чакырган, баягы жаш балдарга мындай таалим тарбия болгон кинолордун дагы чыгарайын деген оюңуз барбы? Эми бизде ушундай бир аяттан кийин обязательно сөзсүз түрдө бир тарбиялык жагы, бир оң жактан таасирин тийгизе турган, адамдын психологиясына мындай бир жакшы таасир калтыра турган, өзгөчө өсүп келаткан өспүрүмдөр ушундай үлгү ала турган бир кинолорду чыгарып турабыз деген ушундай максат бар.
жана ошондой эле долбоорлор да бар, аларды Кудай буйрса ишке ашырабыз. Буйрса ошондой. Негизи биз дагы чогуу ажы менен сүйлөшкөнүбүздө мен дагы эле сахнадамын да. Сүйлөшкөндө жакшы мен написиме жага турган кеңештерди берген. Чогуу ажы кызматыңды кыл, сахнаны таштаба деп. Анан биздин сахнада деле бирибизге ушинтип даават айтып жакшылыкка чакырып отуруп, бизде сахна адамдарынан аябай көп адамдар намаз окушат. Аны жарыя кылып кереги жок. Өздөрү дагы кылышпайт. Себеп деген эч ким ойлобойт алар намаз окуйт депчи. Сен деле канча жакшы иштериңди билбегендей билишпейт. Аны көрсөтүүнүн кереги жок, анткени жана сен айткандай биздин кемчилик каталарыбыз аябай көп. Мисалы үчүн менин жиним мурдум учунда эле да, бат эле жиним келип кетет. Муну мени көргөн адам эгер намаз окуганын башканы билсе, намаз окуган адам ушинтеби деп таасир калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн намазыбызды окусак, орозобузду кармасак, ар бирибиз өзүбүз үчүн кармайбыз да. Муну айтып аткан себеби биздин сахнада дагы аябай көбөйдү. Мына актерлор дагы аябай көп мусулман. Анан биз дагы ушул сен кино менен жеткирсең, мен да жакында балдардын киносуна ошотор, мен дагы Али болдум. Бунт деген кинодо. Сөзүңүз каралжы. Мына кече мурда күнү мына Кольцоодогу мечит бар. Ошол жерге таравих намазга бардым. Эми киши батпайт да, жана чоң мечиткечи. Анан деген ошол эң биринчи жолу өмүрүмдө таравих намаз окуганда ошол эле Кольцоодон баштагам да. Ошондо мына бир катар, анан экинчи катар жарым-жартылай эле толчу да, ошондо элдерчи таравих намазгачы. Эми мына ошол чоң мечитке эл батпай калыптыр. Бул эмне деген билдирет? Бул баягы сиз жогоруда айтып кеткен, ошо бул Кудай Тааламдын назары түшүп, ошо кыргыз элине ошондой бир жакшы бир ыйман күчү бар. Ошо Көк Жардың мечитиндеби? Көк Жардың мечити. Ошо мурдагы күнү аркы күнү эле мен да ошол жерде окуп чоң кубаныч менен кайтып кеткем. Себеп дегенде азыркы ажообуз падышабыздын бир тууган иниси Асылбек агабыз биздин аркы сапта туруп таравих окуп, жөнөкөйлүгүн көрсөтүп, жалгыз келип, жалгыз чыгып кеткени да аябай таасир берди бизге. Анан көптөгөн атактуу адамдарды ошол жерден көрдүм. Көрүп, аябай кубандым. Кудай берсе, президентибиз деле ошо жума намаздарга барып, анан жакында Facebook'тан көрдүм, орозо кармап атат деген. Бизде телефон чалуулар бар экен, ошолорду да пайдаланып калбасак, угуп көрөлүчү. Балким сизге жооп же бизге суроолор, Анда угуп атабыз сизди, урматтуу телекөрүүчү. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кош келипсиз. Рамадан айыңыздар куттуу болсун. Рахмат, бирге болсун. Рахмат. Жакшы бака кандайсыз, жакшысызбы? Арыкмын, жакшы бирок. Жакшы, рахмат. Негизи менин фамилиямды Азамат алып алыптыр. Мен Акталалым менин Мен өзгөртпөдүм фамилияны. Шашановдун азыр. Болсун. Кубанычтамын, Акталалык жердешим, кичинекей мекендешим, угуп атам. Эгерде Тромстар мындай кичине багыт берип койсоңуздар болобу? Не дейт? багыт берип койсоңуздар болобу дейт. Багытты булар берип атат, бизде калбай калды багыттар. Берип турасың кичине багыт. Багыт бул эми ошол адамдын жашоосундагы эле тарбия жаатында десек болот. Ошол жөнүндө бир аз жакшылап ойлонуп, анан жообун айтып көрсөңүздөр болот. Суроону дагы бир суроо кайталап койбойлубу? Бизде грилдин сертификаты ойнотулуп атат. 20-кылымдарда араб аалымдарынан тарбия берүүнүн каражаты эмне деп сурашыптыр. Анда биздин араб бир туугандарыбыз адамды эки нерсеге бекем ишендирүү керек деп айткан экен. Мына ошол кайсы эки нерсеге бекем ишендирүү керек деп айткан экен, ошол кайсы эки нерсе? Албетте бул эми адамдын төрөлгөндөн алган тарбиясынан башталат. Мына ошол жөнүндө кандай тарбия бериш керек? Ошол жөнүндө ойлонсоңуз эле бул жообу чыгып калат. Ойлонуп деле керек жок болдум, Google деген бар. Google'дан таба алсаңыз болот экен дейсизби? Анда Google'га да аракет кылып көрүңүздөр. Жакшы экен, эми биз Азамат менен болгон маегибизди улантып берели. Биякта сонун маек болот, мага эмнегедир жагып атат, билбейм. Рахат болот. Себеп дегенде Алла Тааланын улуктугу, пайгамбарынын осуяттары кандай сонун керемет, Азамат дагы ачык жана жакшы сүйлөп берип аткан үчүн биздин көрсөтүү жакшы болуп болуш керек. Азаматка болгон суроолорду деле болсо берсеңиздер болот. Бирок баардык суроону эле чолпон берип коюп атат окшойт. Жакшы, ошо биз дагы жана айтып атып сөзүм бөлүнүп калды. Биз жана Кузулдардагы быйыл Жыргализм деген концерт баштап атабыз. Жалаң гана даават кылабыз. Балким теңирчилер деп коет, балким баптисттер деп коет, биздин концертибизге кирбей коюшу мүмкүн. Бирок алардын концертке келбей коюшуна муктаж эмеспиз. Биз билебиз, бул мусулман
документальный мусулман өлкөсү болбосо дагы мусулмандар жашаган өлкө экенин жакшы билебиз. Ошондуктан биз ар дайым ай сайын жыргализм деген жаңы дават концертибизди баштап атабыз. Дават болгондо кандай, мен мындай деп түшүнүп атам да, сатира кылып, ошонун негизинде акча менен. Негизи маданият адамдар өзү эле даватчылар болушат. Анткени баягы адамды жакшы жакка чакырышат, жамандыктан жакшылыкка кайтарышат, бирөөнүн кемчиликтерин оңдоп түз жолго салышат дегендей. Ошондой эле биз кемчилик, мамлекетибиздин жаман кемчилигин айтпайбыз, президентибиздин кемчилигин көрсөк айтпайбыз. Болгону жакшы эле жагын айта беребиз. Президенттин дагы, өткөн президенттердин дагы, мамлекеттин дагы, сиздин дагы кемчиликтериңиз биздики дагы бар, бирок ал кемчилик жагын айтпайбыз. Азамат Арыков жөнүндө сөз боло турган болсо, анын жакшы эле жагын айта беребиз. Ошол да, буюрса. Анан негизинен орозодо азыркы салкын болуп билинбей жатат да. Аз билинбей жатат. Бул Кудай Тааламдын өзүнүн белеги, берген белеги о деп бизге берген белеги болуп деп ойлосо. Былтыр деле кайдымкидей күн мындай булут каптап туруп, анан орозо бүтөөрү менен күн аябай кайнады эле го. Дароо көлдү көздөй жөнөдүк. Быйыл да ошентип өзбү. Быйыл да ошондой эле болуп атат мен бирок коркуп турам, бир 15 күндөн кийин башта бериши мүмкүн депчи, бирок баштаса дагы Алла Таала үчүн баардык курбанчылыкка даярбыз да. Көргөнгө көз, укканга кулак, сүйлөгөнгө тил, сулуу кылып, сонун кылып жаратып койгон адам баласын. Айрыкча мен бай. Эмесе маек зулантып берели. Азамат байке, ошол жеке жашооңузда кандай жаңылыктар болуп атат? Ошол жөнүндө бизге майк коюп. Жеке жашоо демекчи, мен кошумчалагым келди. Сиздин жеке жашооңузда дин барбы, ислам дини үйдө? Жеке жашоодо сөзсүз түрдө дин бар. Келинчегим экөөбүз тең азыр орозо кармап атабыз. Жакшы. Ошондой эле менин кичинекей балдарым мисалы үчүн түш көрсө альхамдулиллах дейт, мисалы. Уулум кичинекей 3 жашта уулум сөзсүз түрдө бирөө келсе ассаламу алейкум деп учурашат. Мунун баары эле үйдөгү диндин болгонунан кабар берет деп мен айта алам. Балдарыңызга жакшы тарбия берип аткан турбайсызбы? Андан сырткары эми баягы жыт чыгармай, Куран окутмай деген сөзсүз түрдө зекет бермей, ошол сыяктуу нерселер. Телефон чалуулар бар экен, угуп көрөлүчү, кабыл алып. Угуп жатабыз биз сизди. Алло. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Оразыңыздар катты болсун. Рахмат, бирге болсун, сиздикин да кабыл кылсын Аллахым. Мен жанакы суроого жооп берейин дедим эле. Ошентиңиз, эч ким жооп бере албайт. Биринчиден Аллахка ишениш керек, экинчиден ислам дининде. Биринчиден Аллахка ишениш керек, экинчиден ислам динине дедиңиз, Бир аз жакындаштыңыз, бирок тилекке каршы туура эмес болуп калды. Дагы бир жолу аракет кылып көрүңүздөр. Жоңуңуз жакындашты дейт, окшошуп келатат дейт, бирок толук туура эмес деп чолпон айтат, мен билбейм. Жөнүнө турган мен бул жерде. Дагы бир жолу аракет кылып көрсөңүздөр, мүмкүн табасыздар деген ойдобуз. Кийинки чыкса кийинкин деле кабыл ала берели, бар бекен кийинки угарманыбыз. Жакут байке айткандай, Google'дан дагы издеп көрсөңүздөр, балким жолун таап каласыздар. Жакшы. Анда биз маегибизди уланта берет окшойбуз. Эгерде чалуулар болсо кабыл алып туралы. Экранда көрсөтүлүп турат биздин номерлер, ошолорго чалып, жоңуңуздарды айтсаңыздар болот. Десек эле дагы бир жолу телегөрүүчүбүз чалып калыптыр. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиңиз, биз сизди угуп жатабыз. Мен суроого жооп берейин дедим. Жооп бериңиз. Бул ошол эки нерсенин биринчи сооп, экинчиси күнөө болуш керек беле? Биринчиси сооп, экинчиси күнөө дедиңизби? Ооба, сиз туура таптыңыз. Биздин сурообузга туура жооп бердиңиз. Сиз эмнеге антесиз, ама эмнеге сенин бар таппай атса, сиз эмнеге туура жооп бересиз? Андай болбойт да, биз антайт деп чыккан жокпуз, сизге дей берсек. Куттуктайбыз да ошондой. Куттуктайбыз. Атыңыз ким? Атыңыз ким жана кайсы жактан чалып жатасыз? Атым Мирбек Бишкектен чалып. Мирбек сертификатты кандай алып кетерин сиз айтып коесузбу? Ооба, биз эфирден сырткары байланышып, анан сертификатыңызды алып кетсеңиз болот. Бизде сиздин телефонуңузду бияка каттап коюшат, анан биз сизге байланышка чыгабыз, анан грилди чогуу жесек деле болот, бирок өзүңүз жейсиз буюрса. Эмесе кийинки маегибизди уланта берели, телефон чалуу жок, бир аз болсо дагы.
Качан Азамат мырза амалга бекем кылып 5 мал намазды тургузабыз деген ойлор болот. Бар да ниет тилекте. Себеп дегенде акырет деген чын экен, акыйкат экен, Аллах деген бул дүйнөдө биз убактылуу эле жаралыптырбыз, аман болсок бир күн өлөт экенбиз дегендейчи. Сен айткандай жана кийинки Рамазанга жетпей каламбы деп айттың го. Бул ой, бул бакыт, бул жакшы ой экен. Бул Алладан коркуу, анан сен убактылуу жаралганыңды сезүү экен. Ойлоруң, сезимдериң мага аябай жакты. Себеп дегенде үчөөбүзгө караганда аккумулятордун 6 айлык гарантиясы бар, туурабы, гарантиясы менен берет. А бизде 6 сааттыкта гарантия жок. Балким эртеңки күндү көрөбүзбү, көрбөйбүзбү. Ошондуктан Алла Таала айтып атат, инсандар менен жиндерди жараттым дейт, өзүмдү таанытуу үчүн жана өзүмө ибадат кылуу үчүн гана дейт. Башка максатта актер болсун же кудул болсун деген максатта жаралган эмес экен. Ал жашоо тартиби билебиз, багып атабыз, ар кандай өнөр талант берген. Бирок намазды тургузууга, орозону тургузууга, деге Кудайдын өкүмдөрүнүн 5 парызын тургузууга ниет кандай? Аракет кандай? Аракет Кудай буйрса жакшы деп ойлойм. Себеп дегенде быйыл эмнегедир мына ниеттен болот го өзүчө. Буга чейин ушундай бир коркуу сезим бар болчу да, мен балким 5 малды баштайм мейли. Бирок чын айтайын, бирок жүрөгүм менен аябай мындай бир эргүү болгон эмес да. Жума намазды калтырбаш керек деген ушундай бир эме бар. Калтырып койсом кадимкидей жаман болом да. А бирок негедир бул 5 малга азырынча эме болгон эмес да. Анан буга себеп эмне болгон? Мен эгерде баштасам 5 малды, анан айрым менин досторум окшоп кайра тыштап ошол ойдон окубай калсам кандай болуп калат? Анан үстүнө дагы бир дамла, бир таквадан уккам, намазды баштап туруп кайра таштап койгон бул аябай чоң күнөө деп уккам да. Анан ошол нерсе мени токтотуп келген да. Мен ушунчалык баштаганга жараша аябай жүрөгүмдө аябай даяр болуп туруп, иманымды таптаза кылып туруп, ошону баштап туруп ошол ойдон таштабай кетишим керек деген. Сизге айткан алым туура эле айткан, себеби алымдар Алла Тааланын досу болот, бирок аны кабыл алуу жагы дагы бар. Негизи туура эмес кабыл алып алабыз да көбүнчөбүз. Негизи Азамат сен айткан жоопту бизге көбү айтышат да, эми бир турганбыз да. Себеп дегенде намазды мен даяр болуп, чекчейип, баардыгына бүткөндөн кийин баштап алсам, намазды окуп, башкаларга окшогон кайра таштап алсам, кыйын болот дейт да. Мен жеке оюм, мен буга каршымын. Туура. Себеп дегенде намазды баштай бериш керек. Азыртан баштап, азыр асыр окуп, анан шам окуп, эртеңки калтырбай баштай бериш керек. Себеби эртеңкиге гарантия жок. Баштай бериш керек деп ойлойм. Анткени ошон үчүн бир күн шайтан алейхинал азгырат. Биз деле гастролдо талаа түстө жүрөбүз, бирок биз дайым аракетте жүрөбүз. Кайсы күн болбосун, кайсы убакыт болбосун. Шайтан азгырат, казы болуп калат, гусулсуз жүрүп калышы мүмкүн, ар кандай болот. Шайтан азгырып биз жагы аябай оор чөйрөдө жүрөбүз, чыныгы жихадчылар биз десек болот. Анан ошондо дагы намазды таштап алган күндө дагы кайра эле баштап, кайра эле окуй бериш керек да, таштаганда да. Жана ташталып кетти деп таштап койгонго мен каршымын да. Себеби бул шайтандын фикири деп айтат элем да. Бул түздөн түз шайтан алейхиналлахын эле фикири. Сен бир жолу чыгынып баштайсың деп алдап Азаматтын далай убактысын алып койду деп ойлойм да. Ошондой болот. Ооба, эгер катуу айтсам кечиргиле, мен бул сөздү өзүм айтып атам да. Себеп дегенде топту дубалга тепсең өзүңө келет, бирөөгө айтыш менен пайда өзүңө болот да. Ошон үчүн өзүм айтып атам да. Ушул орозодо мисалы үчүн ифтар ооз ачып атканда намаз окуп, жана ооз бекиткенден кийин намаз окуп атам да. Анан мен Кудай буйрса дагы кошуш керек да. Ошол 5 мал тургузуш керек. Азамат мырза, маегибизди аягына чыгарсак капа болбойсузбу? Анткени бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетип калыптыр. Анда ошо кыргыз элинин Рамазан айы менен мусулмандын көңүлү бийик турат дейт кабадан. Ошого бирөө сурап койдум, баары капа болсоңуз, болбосоңуз дагы бүтүрүш керек, тагдырыңыз бул дегендечи, бирок сурап койдум да. Ошо биздин кыргыз элибизди Рамазан айы менен куттуктап кетсеңиз дагы болот. Анан дагы негизги бүгүнки маяк мага жакты, бирок убакыт аябай тар болуп калды. Биздин студия буюрса Рамазан айында дайым иштейт. Рамазандан кийин дагы жаңы өнөр адамдары үчүн жакшы жаңылыктарды, программалар даярдаганга белсенип турам. Мен өзүм да бияка келип 2-3 жылдан бери жүрүп, буюрса дагы ушул куттуу студиябыздын жарысын көп жолу жолугабыз. Алла Таалам өзү мүмкүнчүлүк берсин. Азыр эркин микрофон берип, жараткандын мүмкүнчүлүгү менен элиңизге, журтуңузга жакшы тилек айтып койсок. Ассаламу алейкум, урматтуу
жалпы момун мусулмандар, кыргыз элим мына ушул ыйык Рамазан айы ар бир үй бүлөгө ырыскы алып келсин, бакыт таалай, жана ошондой эле ыймандуулукту насип кылсын. Ар бир үй бүлөдө ушундай бир жалаң бир жакшылыктын, ошо дин тууралуу, ыйман тууралуу баягы кептер козголуп турсун. Жалпы эле ошо элибизге, жерибизге Кудай Таалам тынччылык берсин. Ар бирибиздин кылып аткан ошо орозонун алдына кылып аткан дуаларыбыз кабыл алынып, Кудай ар бирибиздин ой максаттарыбызга жеткирсин. Ассаламу алейкум рахматуллах. Бизге убактыңызды бөлүп, ошо орозо учурунда келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин дагы убактыбыз саналуу экен. 1 сааттагы район теле берүүсү өзүнүн 1 сааттык эфирин аяктап жаткан учуру, эртең дагы ошол саат 7-де биздин эфирибиз уланат. Ал эми бүгүн болсо коштошмокчубуз. Азамат мырзага Алла разы болсун дейли, убакыт бөлгөн үчүн, атайын бизге келген үчүн. Эмесе урматтуу туугандар, мен да коштошом. Менин кубанычым чексиз. Анткени эртең дагы эфирге биз чыгабыз. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.